ордо шишик турат дейт да. Аял киши өзүбүзгө өзүбүз кылат окшойбуз да. Бул жашоодо эчтекеге деле өкүнбөй эткенсиң. 1 жыл вагондо жашадык. 5 айга жетпейсиң. Вообще суу чыкпай койду да ичимен. Бөөрөгүм иштебей. Эми орунун баарыбыз эле сурап албайбыз да. 4 орун менен бир алышып атам да азырчы. 6 балам жок дегенде өз тамагын өзү жеп калганда. Алсам эмне дедим да. Мен Кудайдан тиленип атам. Мага урса экен, мага өмүр узун болсо экен. Ошо. Жырактай 6 баланын энеси 36 жаштагы Гүлнүс Айым учурда оор илетке кабылып, жалпы кыргыз элибиздин жардамына муктаж болуп жаткан учуру. Сол ТВ каналындагы жөн карап турбастан дал ушул бүгүнкү каарманыбыздын ал акыбалын сурап, жана дагы анын жашаган жерине келип, абалын көрүп кетүүгө бел байладык. Кандай жалпыңыздар биз менен болуңуздар. Жогоруда айткан эле каарманыбыздын дагы жанына келдик. Мынакей эжеке, сизди ушул Instagram тармагынан көрүп келдик. Азыркы учурдагы абалыңыз, өзүңүз тууралуу бизге кыскача маалымат берсеңиз. Азыркы абалым биринчи химияны алдым. Биринчи химиядан кийин 27-синде дагы химия алмакмын да, 28-синде. Анан бөөрөгүм, 2 бөөрөгүм иштебей, кайра воспаление 2 бөөрөктө депчи. Баягы 20 күн мурда эле жакшы болчу да бөөрөгүмчү. Химия берген, химиядан кийин кайра бөөрөгүм эме болуп, азыр пастельный болдум да. Бөөрөктөрүмө 1 жума лечение жазды, уже дарыларын ичип баштадым. Сразу бөөрөктөрүм ооруп, уктабай ушундай эме болуп калдым да. Такыр эле кыйналып калдым, азыр жатып калдым да. Анан 1 жумадан кийин бөөрөк жакшы болсо, анан кайра экинчи химияны алам да. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, канча жаштасыз, канча балаңыз бар, жолдошуңуз эмне менен алектенет, өзүм 36 жаштамын. 6 балам бар. 4-үнчү баламды төрөрдө ушу боюмда бар кезде сахарный диабет чыкканда. Ошол менен эле инсулин менен эле жашап келем 4 жылдан бери. Анан жакында эле марттын 20-ларында эле ооруп баштадым да. Ичим чоңоюп элечи. Анан ичим чоңоюп ооруп баштады. Анан УЗИге барып түшсөм, негизи учеттомун да сахарный диабет мененчи. Анан барсам сырыс печень деп чыкты. Анан кайра частный немеге жиберди. Булар туура эмес ар кандай чыгып калышы мүмкүн депчи. Анан чыксам аякта цирроз печень деп чыгарышты да. Анан ошол менен эле больницага жатып калдым. Больницадан аяктан дарылап, бирок вообще суу чыкпай койду да ичимен, мочегонный саябатты, бирок такыр чыккан жок да суу. Анан патология бар экен да, анан онкологическийге анализге жиберишти да. Анан көрсө онкологический жактан ооруптурмун да көптөн бери элечи. Мага мен деле докторго көрүнүп эле жүргөм, бирок бул билинбейт экен да. Билинбей жүрүп эле. Бирок аппетитим жок, уже 1 жылдан бери тамак жакшы жей албай калгам да, козуу. Мен ойлочумун сахарный диабеттен депчи. Анан эмеден ашказандан да барып шланги жутуп, ашказанда көрсөткөм да, таза болчу. Азыр меники киста 3 степень рак деп диагноз койду. Анан ансаз келгенсип ушу оорумда да шишик болуп атат да. Оорума дагы тигил жабышыптыр да. Анан ал баягы башында биз баягы больницадан чыккан маалда, онкологическийге жиберген маалда адам стрессовый состояниеде болот экен да. Эмне болосуң, кандай болосуң? Эми оорунун баарыбыз эле сурап албайбыз да. Бул эле Кудайымдын берген бир сыноосудур да. Профессорлорго бардык чындыгындачы. Бөлөм ээрчити алып чуркап, бир туугандарым чуркап жүрүштү. Анан 5-6 айга жетпейсиң эле
химия албасаң деді. 5 айға жетпейсің, ертерек химия албасаң 5-6 айға жетпейсің деді. Анан эми андай башыңа келбесе же тууган тушкандарың андай оору болсо билбейсиң да. Анан чындыгында онкологический биринчи барганыбызда хайдыгер мамиле болду чындыгында. Түшүндүрүп айткан жок эч ким. Мондай депчи. Мындай кыласың, анан 2 жолу химия аласың, анан эми химия алып көрбөсөң билбейсиң да. Анан кечээ жакында эле ошо кошуналарым бир таанышы бар экен. Ошо эмеде онкологическийде Букоев Нурлан деген бар экен да. Анан ошого кирдик. Анан ошол аябай жакшы түшүндүрүп берди да. Мондай кээ бирде бул ар кандай болот экен да, ар ким организмине жараша болот экен да. Кээ бир адамдыкы ошол химиядан деле жакшы болуп кеткендер бар экен да. Биз мурда объявление берген ойгабызда бияктан да кайдыгер мамиле болгон үчүн биз Турцияга баралы дедик да, чындыгындачы. Эми жан керек да. Анан ошентип жанагындай эме рекламаларды жазап чыгарып, кайдыгер караган эле аябай ыраазымын да элдергечи. Бир келген оорудан мага бир эмес 2-3 оору менен бирдей алышып атпаймынбы? 4 оору менен бирдей алышып атам да азырчы. Анан кечээ анализим кайра бөйрөгүм 2 бөйрөгүм иштебей өткөндө дагы аябай кайгырып ыйладым. Эмнеге Кудайым мага ушундай сыноо берип атасың, эми жок дегенде ошо бөйрөгүм иштеп турса депчи. Анан ошол Букоев Нурланга бардык, анан ал аябай жакшы түшүндүрүп айтты. Бияктан деле дарыланса болот депчи. Азыр меники боорумдун деле жарымын кесип салсак дейт да. Боор өсүп чыгат дейт кайрачы. Боор чоңоюп чыгат дейт. Главное бул биринчи биздики женский да. Ошол кистаны дагы 2 химия бергенден кийин көрөбүз дейт да. Көрөбүз, если жакшы болсо операция алып салабыз. Может химия действие берип, может жакшы болуп кетесиз депчи. Анан кичине жашоого үмүтүм бар болуп кичинечи. Эми биз деле адам баарыбыз эле жанталашып окат дейбиз да. Баарыбыз эле окат дейбиз. Анан бул жерде алганбыз. Бул жерде алгандан бул участоктучу. Бияқта деле ушул 6 бала менен квартирага эч ким деле киргизбейт да. Ала жок эле баягы рассрочкага чыгып калган да бул жерчи. Анан ошону алып 1 жыл вагондо жашадык. Анан эгиздерим ушул вагондо төрөдүм. Канча кыйын жыл. Ал адам башына келген эме ар кандай нерседечи. Эгиз балдарым да ошол убакта аябай кыйналдык да чындыгында. Үй жок. Балдар менен төрөп келгенде 4 күн жүрдүм, анан үйгө келдим. Баары бир эле балдарымдын жанында болгум келет да. Анан келдик, ысыкта кыйналдык. 1 жылдан кийин анан кредит алып, анан ушул үйдү салганбыз да. Күйөөм болсо стройкада иштейт. Анын деле бирде жумушу бар, бирде жумушу жок. Көп түйшүк менде болчу да. Анан мен швейный цехте иштечимин. Анан дополнительно Амина барганда иштечимин, уборщица болчу. Уборщица эртеме барып 2 саат пол жууйм, кайра келип швейда иштейм да. Ушунчумун. Анан ошентем, анан кечинде келем, анан ушинтип баягы Кудайга эме кылам да, Кудайым азыр ушул тапта мисалы ооруп атам да. Анан ушу Кудайдан тилегеним ушул эме да. Сен берген макулдук ушу жакшы колдонбогонум үчүн кечирдим да. Анан бул жашоодо эчтекеге деле өкүнбөй эткенсиң. 6 балам жок дегенде өз тамагын өзү жеп калганда алсам эмне дедим да. Азыр мисалы химияны түшүнбөйсүң да, бул химия кандай, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, аны врач айтып түшүндүрүш керек да, мисалычы. Андай түшүндүрүү болбой эле ушундай болуп атты да башындачы. Анан эми кечээ ошол барып, тааныш аркылуу барып ушинтип эле жакшы карап, мындай жашоого үмүт берет да. Чындыгында каражат жетишпегендиктен ошо жардам суроого муктажбыз да. Балдарыңыздын чоңу канчада, кичинекеи канчада? Чоң 6 класста окуйт, 2009-жылкы. Андан кийин 4 класста окуйт кызым. Анан 2 класста окуйт. Анан 4 жашта, анан эгиздерим 3 жашта. Эң кичинекейлериңиз эгиздер? Эгиздер 2 жашта.
Эптеп мына ушул эми жер алып, үй салып баштаганда башыңыздарга да ушундай оор күн түшүп атканы чынында мындай өкүнүчтүү нерсе да. Анын балдарыңыз азыр кандай болуп атат? Эми сиз төшөктө жатып атсаңыз, Эми балдарым күйөөңүз деле иштеп атса керек. кээде иштеп атат ал делечи. Ал да Москвага кеткен. Москвага кетип, декабрда кеткен да бир жумуш чыгып жана иштеп баштап жакшы эле иштеп аткан. Анан иштеп башлаган мен ооруп калдым да. Анан ооруп калганда ал деле иштей албай койду. Жүрөгүм эчтеке баспай атат депчи. Анткени кредиттерибиз бар да, ай сайын кредит төлөшөбүз. 20 миңден кредит төлөйбүз да. Андан сырткары артылган үчөө пособие албайбыз. 6 балага. Анткени биякта кызыл китеп жок да. Эч жерде учетуңар жок деп 6 балага тең пособие ала албайм. Даже школга бере албайбыз, больницага бара албайбыз. Ушундай бизде эме жок да. Айыл өкмөтү ушундай нерсе жок да. Үчөө садикке барыш керек, аларды да садикке бере албай атабыз да. Ошол. Өзүңүз орун менен алышып атканда балдарды көрүп алып да ошуп бир жүрөгүңүз кысылып атса керек. Жүрөгүм ооруйт, конечно. Бала үчүн эле жашайт экенсиң да. Эчтекеге деле, үйүңө деле кайгырбайт экенсиң. Эчтекеге кайгырган жокмун. Ушу балдарым жок дегенде өзүнүн тамагын өзү таап жеп калганда алсаң эмне деп дайымачы. Ошондой. Балдарыңды деле ойлойт экенсиң да. Бир химияңыз канча сом болуп атат? Бир химиям 20га чыгып атат. Анткени могу сироп өзү эле 1,5 миң турат экен. Муну 3 күнгө эле жетет болчу. Уже 5-синде алдым да. Азыр алдыда буюрса дагы 2 химия күтүп атат сизде. Анан операцияңыз кандай болот? Ичиңизде эмне дешти? Азыр көрүп атсак аябай чоңоюп кетиптир. Кечээ бирок суу алдырган экенсиз. Мындан баасы биринчи сүрөтүмдө өтө аябай чоң болчу. Аябай чоң болчу. Баса албай калгам. Могу эмеге тирелип тамакта жей албай калгам да. Анан 3 литр суу алды, 3,5 литр суу алды, анан ичмей дары куйду да. Ал химия окшойт да. Бирок мага айткан жок да, ал деле эмне себептен куюп атабыз, бул эмне деп мисалчы. Анан ошону аябай бөйрөгүм ооруган да, ошону алгандачы. Химия алган сыяктуу эле болдум. Чындыгында суусап, кыйналып, алым кетип, эки бөйрөгүм ооруп, аябай ооруду да. Андан кийин эле анализ тапшырсам жанагындай болуп чыгып калды да. Бөйрөгүм, эки бөйрөгүм тең иштебей ататчы. А кечээ ошо Букуевка барсак айтат, бул эки бөйрөк иштебей калганда биз куя албайбыз химияны дейт. Анткени себеби бөйрөк химияны чыгарыш керек экен да мача. Ал ошон үчүн бөйрөк көтөрө албайт дейт да. Анан мен айттым, анын эмне себептен бул 20 күндө эле ошондой болуп кетти депчи. Неге себептен мурда эле 20 күн мурда жакшы иштеп аткан бөйрөгүм неге иштебей калды деп суроо бердим да. Анткени түшүнбөйсүң да. Анан десем айтты, тиги химия күч келип көтөрө албай атат бөйрөк депчи. Көтөрө албай атат химия депчи. А биринчи химияны мындай жеңилирээк берет экен да. Анан уже этап менен күчтүүрөөгү кете баштайт экен да. Анан эми карабайсыңарбы, улам бул химияны алып турган сайын тиги неме кичирейет экен да, опухольчу. Улам кичирейип турат экен да. А ошон үчүн мага ичиме дары сайганы ошол экен да. Укол сайганыч, ошол химия экен да. Ал ичке сууну толтурбайт дейт. Сууну толтурган жок, бирок бирдеке турат да. Чоң эле бирдекечи. Өйкөйт. Анан кечээ тамак иче албайт, аппетитим жок. Тамак ичсем деле мындай эметпей атат десем, ал ошол тиги шишик дейт да, чоңоюп мындай тиреп атат дейт. Анан ушул кечээ айтты, ушу боорун мындай кесип салсак болот да, боор чоңоет депчи. Главное бизге тиги женский жак болуп атат да. Мынакей азыр айтып калбаңызбы, ушул женский жактан сиздеки ошондой рак ушул эмнеден пайда болуп атат деп ойлойсузбу? Анткени көпчүлүк эле айымдар ошо иш, анан улам бала төрөп атып эле ушундай ооруну күчөтүп алышат да өздөрүчү. Бирок айтат да, врач деле айтып атат да, эме депчи. Мен жаңы эле төрөдүм да, мисалы 3 жыл эле болду да. 3 жылда мен эме кылдыргам, спираль салдырткам да. Спираль. Если бул 3 жылдан бери ооруп баштаса, бул уже давно көбөйүп кетмек да.
бул андан эмес деп ойлойм да, менин оюм. А бирок врач айтат, удар болду эле дейт да. Удар болду эле же чочудуң беле же эмне болдуң эле дейт. Анан бул нерсе ар кандай нерседен пайда болот экен да. Каранбай жүргөндө мен каранып эле жүрчүмүн. Бир эле УЗИге түшкөн эмесмин да ушул эле жеринде. А так көрүнүп эле атчумун да. Эмнеден экен белгисиз. Анын эмнеден экени белгисиз да. Өзү айтат, негизи врачтар айтат, ушу спиральдан болгон депчи. Спираль 3 жыл болду да салганына. Байгазан чайканасы тамшандырган даамдуу тамактардын ордосу. Суу алдырганча мындан да чоң болчу да. А суу алгандан кийин азыркысы ушундай да. Анткесе ордо шишик турат дейт да. А мындай туруп басканымда терелет да бакачы. Терелип аппетитим да жок да. Бул химия алганда аппетитте дагы жакшы кылып тамак жеп туруш керек экен да. Күчтүү. Каның түшүп кетсе дагы бул химияны сайбайт экен да. Анан ошо баягы ичимин могулардын баары тешик болуп. Карасаң булардын баары берчи болуп. Капатып калыптыр. Ушундай берчи болуп. 4 жолу суу алдык да. Уламы эле суу алдырып, анан суу алгандан кийин ушу ичте шишик болгондуктан бул шишик кетмейин операция жасалбайт экен да. Ошондо бул ичиңиздеги азыр шишиги калды. Суу төлө шишик калды да. Эми айтат, бул эки химия бергенде бул ичтеги шишиктин баары кетет дейт. Кудайым буйрса, ошондой эле болсо да. Бул шишик кеткенден кийин анан көрөт да операциягачы. Анткени себеби мындай чоң курсак чоң болгондо операция кылынбайт экен да. Бул качан кетет, суудун баары кургап, тиги шишиктин баары мындай кичирейет экен да. Кичирегенде анан операция жасалат экен. Кыргыз элиме кайрылуумдун себеби ушул ден соолугума байланыштуу. Алдыда көптөгөн нерселерди башыман өткөзүшүм мүмкүн да. Мисалычы, көп эле нерсе, баарыбыз деле жакшы нерсени үмүт кылабыз да. Может, бир химиядан жакшы болуп кетем, может, эки химиядан жакшы болуп кетем деп. Анан ушул кыргыз элиме кайрылуумдун себеби ушул ден соолугума байланыштуу. Эми оору деген оору да. Азыр химиянын 20 миңден 100 миңге чейин дейт да. Химия, бир химиячы. Операция болсо 50 миңден өйдө дейт. Бияктан да. А может, бияктан болбой калып, Турцияга башка эмеге чыгып кетишим да мүмкүн да. Если эми акча эле чечип атпайбы анычы. Акча гана болсо, мисалы барып, жатып, ошол жакта лечение алып да. Эми көптөн угуп атам, ушу Турциянын эмеси жакшы депчи. Турцияныкы жакшы, көп эле ошол жактан баары операция болуп жакшы болуп кеткендер бар. Кээ бирлер бияктан жакшы болуп кеткендер бар. Эми ар кандай экен да, анан ушул кайдыгер карабаган кыргыз элинен жардам сурайм. Азыр деле ыраазымын. Азыр деле салып, баары которуп, чалып, сурап, баарына ушу кыргыз эли менен айланса болот да. Ушунчалык ыраазымын. Ушул бүгүнкү каарманыбыз Гүлназа эжекебиздин дагы чоң баласы, Атын ким? Тынчтык. Азыркы учурда 6-классың. Ооба. Неке азыр апаңдын абалы оор экен, өзүң көрүп атасың. Эмнелерден кыйналып атат? Негизи эле ичи чоңоюп баштаган. Биринчисинен анан кийин чоң апам ичинен кармап больницага барчы деген. Больницага барса эле бир оор менен ооруп да кирген.
Анан мынакей азыр атаң дагы иштебейт экен, азыр үйдөсүңөр. Кел жалпы элден ушу жардам сурайлы апаңдын жакшы болуп кетишине. Мен Кудайдан тиленип атам. Мага оорубаса экен, мага өмүр узун болсо экен. Ошо.